Кыргызстанда жазгы талаа иштери 80%-дан ашык аткарылды. Айыл чарба министрлиги билдиргендей, 562,1 миң гектар аянтка себүү жана айдоо иштери жүргүзүлдү. Быйыл дан эгиндерине, жашылчыларга жана тоюттарга негизги көңүл бурулган. Калк арасында суроо талапка ээ болгон өсүмдүктөрдүн бардыгы камтылганын кабарлайт. Быйыл стратегиялык маанидеги айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүгө бөлүнгөн аянттар дагы көбөйтүлдү. Буудай, арпа, картошка, жашылча, коондарыбыз, кант кызылчасы көбүрөөк айдалган. Дыйкандар арзандатылган баада дизель майы менен толук камсыз болуп, эң негизгиси суга суу өз убагында берилип жаткандыгы айтылды. Эрте жазда арыктарды тазалоо, суу сактагычтарды жана бөлүштүрүүчү агрегаттарды бекемдөө, катуу агымды көзөмөлгө алынышы сугат мезгилин тоскоолдук өткөрүүгө шарт түзөт деп эсептешет адистер.